Салам достор, бүгін сіздер менен пирожок тамағын даярдайбыз. Ал үчүн картошканы арчып тазалап алып, туздан сээп, приправадан сээп, жакшылап колубуз менен аралаштырып алабыз. Эми ушул эле өлчөмдөгү этти алып, анда туздап, приправа жана зиреден сээп, жакшылап аралаштырып алабыз. Менде эт туз алган болчу. Эми казанга 400 мг майдан коюп, картошканы салып, бир тарабы кызарганга чейин аралаштырбай, улуу отто кызарганча кууруп алабыз. Бир тарабы кызарган соң, экинчи тарабын аударып, кызарта кууруйбуз. Картошка даяр болгон соң, аны башка идишке салып алып турабыз. Эми майды дагы 1-2 мүнөт ысытып алып, этти салып, кызарта кууруйбуз. Муну да аралаштырбайбыз. Бир тарабы кызарган соң, экинчи тарабын аударып, кызарганча кууруп алабыз. Эми аны да идишке салып алып турабыз. Калган этти да мына ушинтип кууруп алабыз. Эми аны да идишибизге алып турабыз. Отту жайлатып, кайрадан картошканы казанга салып алабыз. Анын үстүнөн этти салып, сексен миллиграмм муздак суу куюп, капкагын жаап, жай отто 1 саат дымдап коебуз. Тамагыбыз даяр болду. Эми аны тарелкага терип салып алабыз. Эми аны пияз менен кооздоп чыгабыз. Өтө даамдуу тамак болот. Эттери да аябай жумшак болуп бышат. Картошкага да май сиңип, өтө даамдуу болот. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Достор, менин видеолорумду биринчилерден болуп көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып, анын жанындагы коңуроо белгисин басып, анын ичиндеги все баскычын басып койсоңуздар, сиздерге жаңы видео кирген сайын билдирүү барып турат.